Salam dostlar, sizler menen bul kızık kanal. Dostlar, kanalga katılıp kommentariy жазганды unutmаңыздар. Belgili tanımal Rossiyalık bloger, pranker Edward 1 aprel günü saat gündüzgü 11:47'ler çamasında dostu Maksim Koshilev'ten Audi RS6 үлгүсүндөгү sport karında avtokırсыкка uçradı. Moskvanın Novinsky bulvarında karama-karşı tilkege çıkıp ketip, karama-karşıda kele жаткан 40 жаштагы эки баланын апасы Мария Артемованы Volkswagen унасынын туурасынан сүзүп кырсыкка учурайт. Мария Артемованын ордуна оор абалда реанимацияга алып кетет. Азырынча өзүнө келе элек. Блогер бардык күнөөлөрүн мойнуна алган. Жана Эдуард жакында берген интервьюсунда Мария Артемованын өмүрүн сактап калуу үчүн бардык автоунааларын сатып 5 миллион компенсация төлөп берүүгө даяр экендигин айтып өттү. Жана кошумчалай кетсек, Эдуарддын Москванын белгилүү 3 адвокаттары сот ишин улантат. Элдердин айтымында блогер аша чаап кетти десе, башкалары ал жакшы бала, элге жардам берип турат деген сөздөрдү айтып жатышат. Кошумчалай кетсек, Эдуард карама-каршы тилкеге чыгып, Мария Артемованын сырткары дагы 4 машинага зыян келтирген. Белгилей кетсек, Эдуард 2 жылга камалышы мүмкүн. Бул тууралуу Россиянын борбордук МВД пресс-службасы айтып өттү. Сот Эдуардты үй камагына алып, бир нече тыюуларды салып, үйдөн чыгууга, уюлдук телефон колдонууга, интернет менен пайдаланууга, автоунаа айдоого жана ар кандай чогулуштарга барбоону тыюу салды. В первую очередь готов помочь пострадавшей Марии и ее семье полностью. Вторым вопросом мы будем закрывать уже пострадавшим ДТП. Мне запрещено пользоваться средствами коммуникации, и я должен быть до 8 часов дома. Я не могу находиться на мероприятиях, посещать общественные места, кафе, рестораны. Я могу перемещаться, но лучше не делать этого.